Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек программасы жана кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз, урматтуу көрүүчүлөр, саламаттыкты сактоо тармагындагы шарттар деген темадагы талкууну сиздерге тартуулаган турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга конокторубуз келген, тааныштырып өтөйүн. Мамарасул Төлөнович Өмүрзаков, Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу. Кош келипсиз. Ошондой эле Гүлнара Сулайманкулова, Ош шаарынын номер 1-үй-бүлөлүк медицина борборунун сапат бөлүмүнүн эксперт дарыгери. Кош келипсиздер. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бүгүнкү тема өтө актуалдуу. Мисалы биздин президентибиз деле мына ушул медицина тармагына, билим берүү тармагына абдан көңүл буруп, азыр мына шарттар менен дагы камсыздап аткан учуру. Мен сиздерге бериле турган суроонун алдын ала, урматтуу көрүүчүлөр, бизге келген коноктор ушул саламаттык сактоо тармагында дээрлик 40 жыл кызмат кылган адистерибиз, агайларыбыз, эжелерибиз. Азыркы күндөгү кыргыз медицинасы салыштырмалуу кандай шарттар менен башка жылдардан айырмаланат да? Ушул боюнча сөз баштап берсеңиздер, андан кийин суроолорго өтөбүз. Агай, сиз баштай бериңиз. Мен биринчи баштардын мурда мындай айтып коюш керек. Биринчи, саламатсыздарбы? Биз санэпт көзөмөлдөө борбору 3 багытта кызмат көргөзөбүз. Биринчи, ооруларды алдын алуу, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана лабораториялык кызмат көрсөтүү. Чынында мурдага салыштырганда азыркы бүгүнкү күндө шарттар асман менен жердей десек болот. Ошол эле мезгилде мурдагы менен салыштырбастан былтыркы же болсо 2-3 жыл мурдагыдан азыркы бүгүнкү күндөгү талап ошондой болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө сырттан, чет мамлекеттен же болбосо бизди тегеректеп турган мамлекеттерден калбастан ошолордун деңгээлине жетүү талабы өтө чоң. Технологиянын бүгүнкү күндө өнүгүп атканы өтө тез болуп атат. Эгерде биз ошолор менен тең жарышып, өзүбүздү камсыздап, же болбосо ошонун көрсөтүп аткан камсыздоонун деңгээлин жогорулатып, же болбосо сапатын жогорулатып, же болбосо маны кеңейтпесек, биз андай кызмат көрсөтө албай калабыз. Андыктан биздин бүгүнкү жасап аткан иштерибиз былтыркыга караганда сөзсүз түрдө көбүнчө биздеги лабораториялык кызматында бул өтө көп нерсени талап кылат. Мындайча айтканда, азыркы мезгилде башка чет мамлекеттерде жасап аткан азык-түлүктөрдөнбү же болбосо бардык эле жасалуучу лабораториялык изилдөөлөрдүн жүргүзүлүүсү мындай жогорку технологияда жана тактыкта сакталат. Ошол эле багытта ал тактыкты сактап туруш үчүн лабораториялар эл аралык же болбосо техникалык регламенттердин негизинде аккредитациядан өтүп, ошо баалоо критериясынын негизинде жүргүзүлүш керек. Ал аккредитациядан өтүп эле тим болбостон, ал аккредитацияны жүргүзгөн мезгилинде ал адистер өзүнүн билим деңгээлин, квалификациясын жогорулатыш үчүн бир эле өзүбүздө эмес, ал деген чет мамлекеттерде барып окуп келишке калат. Ал окуп келгенге дайыма эле мүмкүнчүлүк болбойт, себеби ал деген баягы акы төлөп окуу менен билимин өркүндөтүшкө туура келет. Ошого карабастан биздин адистер сөзсүз түрдө жыл сайын ошол эң дегенде болбогондо мына Россияга барып, Ленинградка, Москвага барып билимдерин өркүндөтүп келишет. Ошол өркүндөтүп келген мезгилде ал Россияда кандай болуп атат, Казакстанда кандай болуп атат, же болбосо ошолорду жасаган именно ошо текшерүүлөрдүн негиздери кандай деңгээлде, биз ошолордун кайсы деңгээлинде деп жүргүзгөнгө аракет кылышат. Эгерде ошол жасалып аткан, ишти аткарып аткан бир эле лабораторияда эмес, ошол эле жерде көзөмөлдөө жаатындагы ооруларды алдын алуу жаатында дагы ошол жасап аткан иш-чараларды азыркы күндүн талабында аткарбаса, мындай эффектүүлүк төмөн болушу мүмкүн. Анын негизинде биринчи очередте бизде материалдык базаларды чыңдоо, экинчи очередте ошол адистердин билиминин сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Биз бул жака сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Ошонун негизинде биздин азыркы Ош шаарынын лабораториясы же болбосо ошол жердеги айтып аткан баягы 3 багытта иштеп аткан бөлүмдөрдүн адистеринин билими жана алардын жасап аткан кызмат көрсөтүүсү биз Ош областында бардык райондор, областтарга, кошумча Жалал Абад, Баткен областтарына дагы жардам көрсөтүп турууга мажбур кылат. Азыр эми мисалы үчүн Мамырасулова, урматтуу көрүүчүлөр, бул жалпы ошол саламаттык сактоо тармагындагы санитардык эпидемиологиялык тармак боюнча, мына бөлүм боюнча сиз мыкты жетишкендиктер боюнча айтып өттүңүз да.
Урматтуу көрүүчүлөр, ушул багытта суроолор болсо түз телефондордо иштеп атат. Facebook баракчабызда дагы мына ушул эфир программа түз кетип баратат. Комментарий калтырыңыздар, суроолорду калтырыңыздар, жоопторду алып беребиз. Күнөрө айтсаңыз, ушул жалпы Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмдөрү, борборлору деп коелу, мисалы ошолорду эксперт дарыгер катарында тейлөө шарттары кандай болуп атат азыркы күндө? Жалпы билебиз, Ош шаарынын мисалында жалпы республикалык деңгээлде дагы маалыматтарды кошсоңуз болот да ушул темагачы. Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Үй бүлөлүк медицина борборлорунда салыштырмалуу, көп жылдар мурун салыштырмалуу, мына акыркы эле 5 жылдык, 3 жылдын ичинде салыштырмалуу биздики түзүлгөн шарттар абдан жакшы болуп калды. Тейлөө жолу бизде санариптештирүү менен жолу абдан жакшы жолго коюлду. Азыркы учурда ар бир үй бүлөлүк дарыгер, ар бир үй бүлөлүк медайым өздүк компьютерлер менен жана ноутбуктар менен, планшеттер менен камсыз болду. Муну тартынбай эле, уялбай эле мактануу менен айтканга акыбыз бар, 100%га камсыз болду. Бул жагы абдан жакшы көрсөткүчтөргө жетебиз деп эмгектенип атабыз. Ошол эле учурда санариптештирүү ишинен улам бизде жанагы электрондук амбулаториялык карталарга жазуу же болбосо бизге келген кайрылган жарандарды, бейтаптарды электрондук саламаттык сактоо системасындагы тейлөөгө өттүк. Толугу менен өттүк. Бул абдан бейтаптар үчүн дагы, дени сак адамдар кайрылган учурда дагы, жана дарыгерлер, медайымдар үчүн дагы абдан ыңгайлуу шарт. Ошол эле учурда бир эле бейтаптарды эмес, бизге келген медициналык кароого келген жарандарды, жанагы айдоочу күбөлүгүн алыш үчүн келген жарандарды дагы электрондук тейлөө менен тейлеп, ошолордун жанагы керектүү документтерин тууралап берүү бул абдан оңой экен. Мурдагыдай болуп келип очередте карап, очередте кезекке келгенде билесиз да, сен эрте келдиң, мен келдим, мени кабыл албай, эмне тигини кабыл алдың деген мындай ызы чуу болуп турчу. Анан ошол ызы чуу дагы кичине азайды, бир аз азайды. Анан эми мындан ары дагы бул көйгөй деле эмес, муну жолго койсо болот, жолго коюлуп калды, Кудайга шүгүр. Ушул жагынан дагы биз жакшы жетишкендиктерди деп канааттанып атабыз. Анан негизги эле биздин дагы бир сонун көрсөткүчүбүз жанагы бейтаптардын майыптыгы бар бейтаптарды жана ошо майыптыгын аныктоочу биздин медициналык экспертизалык комиссияга жөнөтүү дагы электрондук жол менен жолго коюлганы бейтаптарга кыйла жеңилдиктерди түздү. Себеби мурун бизге келип, андан кийин тиги ошол комиссияга барып кезек күтүп убактыларын кетирчү да. Азыр ошол дагы мындай бир кыйла ыңгайлуу шарттарды түзүлдү. Анан мына 3 жылдын ичинде бизде акча каражаты жетиштүү бөлүнүп, дары-дармектер менен камсыздоо, медициналык шаймандар менен камсыздоо, медициналык аппаратуралар менен камсыздоо, ошол эле учурда кымбат бааланган аппаратуралар менен камсыздоо абдан жакшы жолго коюлду. Азыркы учурда мына Ош шаарынын бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда УЗИ аппараты бардыгында бар. Мындан бир заманбап акыркы үлгүдөгү, аны 4D деп коебуз. Анан акыркы заманбап үлгүдөгү УЗИ аппараттары бардык ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бар. Жана калты көп жыйыш катталган жашаган фаптарда бар. Ошол эле учурда ошол аппараттар туруп калбастан ошолорду керектүү адис менен камсыздоодо ишке ашырылды. Бул жагынан абдан жакшы болуп калды. Андан кийин дагы биздин лабораториялар абдан жакшы жолго коюлду. Бизде мурун мындан 2 жыл, 3 жыл мурун эле көбүнчө эле лабораториялык анализдердин бардыгын биздин жарандар менчик лабораторияларга тапшырчу.
А менчик лабораторияны өзүңүздөр билесиздер, кымбат баада болот. Азыркы учурда биздин лабораторияларда жана Ош шаарынын 2 үй бүлөлүк дарыгерлер медицина борборлорунда заманбап лабораториялык аппаратураларды алдык. Ушул жеке менчик лабораторияда жасалып жаткан анализдер бізде биздин мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ошол мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында жарандарыбыздын атайын каралган калктарына акысыз жүргүзүлөт. Бул жагы абдан жакшы болду. Абдан жакшы болду. Ошол эле учурда лаборанттарыбыз жетишчү эмес. Лаборанттарыбыз жетишпейт. Азыркы убакта деле врач лаборанттарыбыз, фельдшер лаборанттарыбыз бир аз кичине жетишпей турат. Эми ал жагындагы мына Кудай буйруса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп кубанып турабыз. Айлыгыбыз көбөйсө, ошо лаборанттарыбыз дагы Деги ушул айлык маселеси боюнча да мына күтүп атабыз. Жалпы маалыматты айтып өттүңүздөр, деги эле азыр мына ушул эгемендик Кыргызстандын акыркы 4-5 жылын алгандагы кыргыз медицинасындагы түзүлгөн шарттар боюнча маалыматты жалпылап бердиңиздер. Мисалы үчүн анын ичинде техникалык дагынан баягы камсыздалуу боюнча, андан сырткары онлайн системасына толук өттүк деп мына баардыгына маалыматты ачык берип атасыздар. Анан айлык маселеси, мына ушул суроо жараттыңыз да. Бул кадрдык маселе буга чейин аябай эң түйшөлткөн кыргыз медицинадагы чоң көйгөй болуп келген, Айлык мынакей урматтуу президентибиз тарабынан өзү демилгеленип, мына баардык региондук элетке чейин мисалы үчүн баардык медицина кызматкерлеринин, анын ичинде агартуу кызматкерлеринин баягы байкап турган чагы да. Ушул Кудай буйруса кандай көрсөткүчтөрдү күтүп атасыздар да? Кудай буйруса айлык көбөйсө, мына ушул жогорудагы мен айткан кадр маселеси, жеке менчик коммерциялык тартипте жүргүзүлүп аткан баягы кымбат саламаттык сактоо тармагындагы кызмат көрсөтүүлөр тыйылабы? Тыйылат деген үмүттөбүз. Себеби ошол эле кымбат баадага көрсөтүлүүчү кызматтардын биздин мамлекеттик үй бүлөлүк медицина борборлорунда жана мамлекеттик биздин ооруканаларында жүргүзүлүшү бул биздин калкка жакшынакай арзан жана калктын катмарына жараша бекер көрсөтүү иши жолго коюлат. Жолго коюлат. Анан ушул сиздин бөлүмдө да мисалы үчүн азыркы күндө айлыкты күтүп аткан кызматкерлер да абдан көп болсо керек, Өзүңүз айтып берсеңиз, Кудай буйруса. Чынын айтканда, бул айлык көтөрүлөт деген бардыгынын эле тилеги ошол болуп турат. Биринчиден айлык көтөрүлгөндө эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биринчи очередте ошол кээ бир тармактарда жок адистер башка жака кетип калган же башка жака которулуп иштеп аткандар азыр карап турушат. Апрелде бүткөндөн кийин майда алган айлыгы канча болот экен? Сөзсүз түрдө ага карата башка жака агып кеткен адистер кайтып келишет. Экинчиден, ошол адистер өзүнүн ордун сактап калыш үчүн өзүнүн билимдерин, квалификациясын көтөрүп жакшыраак кызмат көрсөткөнгө аракет кылат дагы, бул жактан сапат жагы дагы жакшырат. Эми сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бардыгы эле жашырыш эмес, баягы медиктердин айлыктары эң төмөн болуп калгандыгына байланыштуу көп адистер кетип калган, же болбосо эми алган айлыгына деле ошондой жумуш аткарган кездер деле болуп калат болчу. Эми ал ошол маселелердин бардыгы жоюлат деген үмүттөбүз. Мисалы үчүн чет мамлекеттерге деле чыгып көрүп атасыздар да, чет мамлекеттерде жалпы статистикалык маалыматтар боюнча эң абдан ток жашаган ошол медицина кызматкерлери, ток жашагандардын бири, мисалы үчүн бир тармагычы. Азыр эми биз акырындап Кудай буйруса мына ушул мамлекеттик деңгээлдеги аракеттердин жыйынтыгы менен медицинабызды, агартуу тармактарыбызды, дагы башка тармактарыбыздын баардыгын социалдык деңгээлин көтөрүп баратабыз, Кудай буйруса. Аларда кандай эле, мисалы үчүн буга чейинки биз азыр ошолорго теңелип бараткандай жолдо баратабызбы? Эми түз байланыш бар экен, бир угуп алайлы, эмне суроо экенин билип алалы. Саламатсызбы көрүүчү? Биз сизди угуп атабыз. Alo. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз, сурооңузду бере бериңиз. Эми мына Фейсбуктарда, айлык Фейсбуктарда 4-5 медсестра иштейт. Анан ошол
6 pazar günü birden benzin koyuş gerek bolup atar. Sebebi azırkı zamanda azırkı uzak yerlerden gelediğin ülken alağız, para kılar, dar alağız der. Üllerine varsan 5 buçuğa bardılar, ertege buçuğunu işte doğru otar. Şu adı aylık doya otar. Şuna birden benzin koydular, bir ayda bir günden kana turat eкен. Суроо түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Ошол суроо түшүнүктүү болду сиздерге. Ошол 6-чы ошол базар күндөргө дагы баягы дүжүр дарыгер койсоңор деп айлык көтөрүлүп атат. Эми бул жактарында тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар деп эми сиздерге кайрылып атат да. Жалпы бул салмактармы? Эгерде биздин кызмат боюнча эгерде бизде жумуш күн ишембе күндөрү камсыз кыла беребиз. Эми базар күндөрү андай керек боло турган болсо аны дүжүр коюп койгон бул эч кандай маселе жаратпайт, аны койсо болот. Ал эми үй бүлөлүк медицина борборлорунда илгертеден бери эле нөөмөткө туруу күндөрү бар. Ишемби, жекшемби күндөрү. Ишемби күндөрү саат 9-дан 3-кө чейин нөөмөттө турушат. Бир врач, бир дарыгер. Ошол эле медсестра жанагы ийне сай бөлүмдөрүндө иштешет. Алар келген бейтаптардын бардыгын ийнелерин сайып узатышат. Ал эми дарыгерлер келген бейтаптарга өздөрүнүн кеп кеңешин берип, көрүшүп, кароолордон өткөрөт. Эгер абалына карап, эгер ооруканага жөнөтүш керек болсо, ооруканага жөнөтүшөт. Ал эми базар күндөрү деле ошондой саат 9-дан 2-ге чейин баардык үй бүлөлүк медицина борборлорунда Ош шаары боюнча нөөмөтчүлөр бар. Эми жанагы берилген суроо көтөрүлдү. Ошол мисалы үчүн башка мамлекеттердин шарты менен ошол тенденцияны эске алып, мисалы үчүн биздин деле медициналык тармакта ошого жакындап бараткандай көрүнүштөр байкалууда. Мисалы атап берсеңиздер, мисалы үчүн бизде мурдагы жылдардан баштап Германиянын каражаты менен бир каржылоосу менен Жаезит проектиси иштеди. Абдан жакшы проект болду. Ошол проекттин негизинде биздин үй бүлөлүк дарыгерлер жана медайымдар Ош шаары, анан Бишкек шаары Чүй областы болуп, Алматы шаарына барып, өзүнүн тажрыйбаларын алмашып, ошол жерден үй бүлөлүк медицина борборлорунун өнүгүүсү, азыркы ушул мезгилдеги тейлөөлөрдүн сапатын карап, тажрыйба алмашып келишти. Абдан жакшы баалуулуктарды алдык алардан. Анан ошол мезгилде биз барганда 2 жыл мурун биздин дарыгерлер барганда аларда электрондук мына сан ариптештөрү мындан 10 жыл эле мурун кирген экен. Анан аны көрүп биздикилер да кандай сонун тейлөө шарттары да сонун ушул эле биз жана алдыда айтып өткөн лабораториянын иштөө ыкмалары, шарттары, ар бир дарыгердин иштөө шарты бардыгын таанышып келип, анан ошолордун ыкмасы менен бизде Ош шаарында медайымдардын өз алдынча кабыл алуусун уюштурду. Азыркы мезгилде дарыгерге чейин биздин медайымдар келген бейтап болобу, дени сак адам болобу, биринчи медайымга кайрылышат. Медайымга кайрылып, медайым дарыгерге чейинки кеп кеңешин берип, анан оору баянын, өмүр баянын чогултуп, компьютерге киргизип, электрондук амбулатория картага киргизип, анан дарыгердин кабыл алуусуна жөнөтөт. Ошол эле учурда дарыгер компьютерин ачып, өзүнүн баягы больнойдун оорулуу болобу, бейтап болобу, ден сак адам болобу же айдоочулук көбөлүккө келген адам болобу көрүп, кезегине карап кабыл алат. Бул ушул кандай десем, дарыгерге болгон жеңилдиктерди жакшы эле шарт түзүп берет экен. Себеби мурун андай жумуш бизде жок эле. Медайымдар жанында бирге отурчу, негизги кабыл алууну, кароону, суроону кеп кеңештен 80% дейин дарыгер берчү. Азыр дарыгерге кереги жок. Медайым эле чече турган маселени медайымдар чечет. Дарыгер чеччү маселени дарыгерге жөнөтөт. Бул жагы жакшы болду. Мамырасыл агай, сизге бир суроо да, мисалы үчүн азыр эми айыл чарба багытындагы суроолор актуалдуу да, азыр мына жаз келип, дыйкандар дагы талаада жүрүшөт дегенде, анан күзүндө бышыкчылык башталат. Баарыбыз белгилүү болгондой, лаборатория маселеси буга чейин мисалы үчүн рейдтер учурларында да кандай сырткары дагы бир
көзөмөлдөгөн органдар тарабынан бир түшүнбөстөр пайда болгон учурлар да болгон да. Азыр биз жана сиз жогоруда айткан ЕС мисалы үчүн биздин баягы шериктештик мамлекеттер уюму мисалы үчүн Казакстан, мисалы үчүн Турция мамлекеттерине биз азыркы өндүрүп аткан продукциялардын лабораториялык жактан сиздерге көз карандылыгы барбы дагы эле? Ошол бизде татыктуу лаборатория барбы? Ошол себептен сиздердин тармакка көбүрөөк дыйкандар мурда арызданып калышчу да. Азыркы мезгилде ошол азыктарды ошонун коопсуздугун аныктоо боюнча 3 багытта жүргүзүлөт. Бирөөсү ветеринария, ал деген мал жана ошол канаттуулардын, жаныбарлардын азыктарын контролдоп, анан ошолордун азыктарына өздөрүнүн корутундуларын беришет. Ошол эле мезгилде фитосанитария боюнча азыктардын бардыгын ошолор өздөрү берип, өздөрү контролдойт. А биз санэпидсулук кызматтары ал даяр азыктарды, өндүрүлгөн азыктардын сапаты боюнча. Ар бир азык биздин евро биримдиктерине келген мамлекеттерде ошол келишим негизинде бирдей техникалык регламенттер жүргүзүлөт. Техникалык регламенттин талаптары тамак аш коопсуздугу боюнча 1221 деген бул Россияда дагы, Белоруссияда дагы, Казакстанда, ана Тажикстанда bizde ошол эле бирдей талапта, бирдей баалоо критериясы менен жүргүзүлөт. Алардан келген азыктарда сөзсүз түрдө баягы мен айтып аткан декларациясы сөзсүз болуш керек, протоколдук аныктоосу менен. Экинчиден ошол маркировкалоо жагында сөзсүз түрдө биздин мамлекеттик тилде ошол жазуулар болуш керек. Кантип сакташ керек, кантип колдонуш керек, эмнелери бар курамында, ошол боюнча бардык жакта кылат. А эми башка мамлекеттерден, ошол азыр айтып аткан мамлекеттерден келген азыктардын ошол азыр айтып аткан документтердин негизинде биздин мамлекет ошону кабыл алат. Ошол эле учурда биздин жасап сыртка мамлекеттерге чыгарган азыктарды дагы ал мамлекеттер тааныйт. Тааныйт, ооба. Анан бизде көбүнчө эле ушул жагынан чаташтыра беришет, баягы көчөдө бирөө алма сатып атат, же болбосо тигинде сатып атат, аны карабайт деп. Аны карай турган өздөрүнүкү бар. Бирок бизде жасай албайт эмес. Биздин лаборатория мурда жасап жүргөн. Ал да керектүү азыктарды мүмкүн болгондо башка убакта азыркы күндө деле биз жасап. Азыр эми мисалы үчүн ушул үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда, санитардык эпидемиологдук борборлордо бардык заманбап технологиялардын бардыгы жабдылган, сан арипке өткөн, онлайн системалар ушул күндө тыкылдап иштеп аткан чагы биздеги лабораториялардын жыйынтыктарын башка шериктеш мамлекеттердин тааныйт. Мамлекеттер тааныйт. Демек, бул дагы абдан жакшы көрүнүш. Эми Кудай буйрса айлык да көтөрүлүп калса, мына көтөрүлүп атат. Бул талап, бул аткарыла турган нерсе. Анда мындан дагы жакшы бир өзгөрүштөр, ийгиликтер болот деген үмүттөбүз да. Биз жарым сааттык убактыбыз бүтүп калды. Сиздерге абдан чоң рахмат. Сиздер бул тармактын профессорусуздар. Ошон үчүн бир аз баягы суроолорубуз да көп калып кетти да. Кийинки эфирлерден сөзсүз сиздерди жолуктурабыз, сиздер менен сөзсүз байланышып чакырабыз деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып калды. Коштошобуз. Кийинки жумадан кезиккенге чейин.